Mına. Бул канча килограмм? Ondan aşık olsa gerek mi? Görüntü turibdi bu. Bundan aşağı ekan, he? Bular az. Satsak kilogramın где-то 30-35 ming so'mdan sotib atamiz. Tiyaqda olsa $1000 chiqib atadi. Rossiyada, Qozog'istonda, O'zbekistonda da o'shanday bahsi. Именно ошо Кыргызстандын форелин көбүнчө ушакта жакшы көрүшөт да, Россияда. Анткени бизде жалаң мөңгүнүн суусу табигый таптаза суу да, ошон үчүн бизде балык таза болот. Кыргызстанда биз балык жеп көнгөн эмеспиз. Эт жеп жүргөнбүз. Ошол убактан биз баарыга үйрөтүп балык жегенге ошого келдик. Мен колумдагы мына осетр балыгынын салмагы болжолдуу бир 10 килограммдай чыгат экен. Мындан бир жылда кеминде 1 килограммдай кара икра алса болот. Бирок Кыргызстанда осетр балыгын баккандардын саны өтө эле аз. Данисия берүүсүнүн бул чыгарылышында Кыргызстандагы балык өндүрүшүнүн өксүгү жана өрүшүн айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Bu emesi, erkegi görünüp turат bunun emetigi. Эркек ургачтын артынан билесиз. Анын эмеси bilen. Мына жеринде ак, мына карасаларыңыз детигинде көрүп турат. Ак эме кум басканга чыгып турат да, ошондой. Ошолор болсо тиги, анан тиги эмеден кармачы бир эмеден. Бишкектин күнчыгышындагы бул көлмөдө осетр балыгы өстүрүлөт. Чарбада белуга. Урус осетрүндө балыктын бир нече түрү бар. Мына булар болсо русский осетр. Булар болсо булардын эң кымбат эмеси да, икрасы эң кымбат. Ошон үчүн буларды өстүрүп атабыз. Бул русский осетр деген эме жакта көп болот, эме Россия жакта, Каспияда. Каспийда аябай көп. Бул Каспиянын балыгы да. Ошо жакта болсо илгери болсо 90% кара икраны болсо тиги дүйнө боюнча ошол жерден алынган. Анан тиги браконьерлердин бүт баарын союзда алгандан кийин бүт баарын жоготушту. Азыр биз өзүбүз өстүрүп атабыз. Бул жакта эч качан мындай русский осетр болгон жок. Золотистый икра, алтын, мына өзүнүн цвети ошондой да. Икранын да цвети ошондой болот. Ошол икра болсо аябай кымбат. 25 000 евро кача турат ошонус. Вот, мындан еще икра алынган. Энди кармаса болот. Күчтүү балык. Бул Кошо кирип кетпейби? Ургач. Бул муруту да болот экен да бул жагында, э? Вот мындай да. Аябай жакшы. Бул азыр канча? 4-5 кой, э? Жок, бул 7 килограммча. 7 килограмм. Да, 7 килограмм. Бул кылка болбойт. Жок, болбойт. Мына агыта. Мына кандай? Кече как раз эмелер келишти, аристтер көрүп кетпеди, ак балыктардан. Булар башкарагы. Атигиси башкача. Бул русский осетр менен эме, ленский осетр. Бул болсо эме башка балык менен эме. Гибрид дейт да алар. Вот ошол бул балыктар ошондой. Негизи канчага чейин болот эмеси килограмм? Аларда чоңойт ол, где-то 15, 20, 30 килограммга спокойно чоңой берет. Булар жаш да буларга. Канча килограммга чейин чыккандан сиздер эмеге бересиздер? Сатка чыгарасыздар? Сатка где-то 2-2,5 килограммдан уже эмелердин эркектерин сатып жиберебиз. Ургачын калдырабыз. Ургачылар болсо чоңойтабыз да, где-то 30 килограммгача ошондон чоңойтуп, анан 10% от массы тела дейт го. 10% болсо, где-то 30 килограмм болсо 3 килограммга икра берет ол. Мына. Бул канча килограмм? Ondan ашык болсо керекми? Көрүнүп турат бул. Ondan ашык экен, э? Булар аз. Бул эркекке окшойт бул дагы? Самка. Всё, самка бул. Эмесинен көрүнүп атат дейт, эмесинен. Икра чыга турган жайынан.
Бұларын текшіріп шыққанда, мен өзім текшіргенмін да бұларды. Бұларды текшіреміз, икрасы бар жоқ деп, бұндай специальный еме бар. Өзінен, Тешік қылып, мынандай укол қылып, икрасын шығарып қараймыз, қайсы состояниеде деме. Специальный аппарат бар да. талап күчелеби? Күчеле. Кыргызстанда осетр өстүргөндөр анчейин көп эмес. Дасаев өзүнүн чарбасын өлкөдө көп санда осетр баккан 2 чарбанын бири катар белгиледи. Эти жана икрасы өзгөчө бааланган бул балыкты бирин серин майда чарбаларда аз санда кармашат. Ең основной өстіріп отырған компания Салих, біз, башқа жоқ. Мұндай аз-аздан өстіріп атат, ол өстірген өзлерін өстіріп атат. 5, 6, может 10, 15 штуктан. А бұлай емедеті индустриальный өстіріп атқан, біз білен тегі Салих. Сізде қанша тай бар азыр? Қанша тонна? Бізде азы бар. Бүт барын санап шықса, где-то бір 25 тоннаға шабалса керек. 25-20 тонна. Қаншаны өстіргенге мүмкіншілігіңіз бар? 150 тонна мол жерде. Мына жылы суда тез өсөт. 150 тоннадан ограничение, ошо 150 тонна болды. Мына чоң айтабыз деп ошондой ниеттер бар. Анан тиякта эме жасап атабыз да бассейндар. Может быть, эң Куда каласа эмегече 200 тонна, 250 тоннага чоң айтабыз ошону. Качан барып калат? Ну, мен ойлоп атам, где-то 1-2 жылдан кийин ошондой көтөрөбүз. Чарбадагы балыктар көбүнесе экспортко чыгарылат. Кыргызстанда осетр менен кара икранын кардары аз дейт Дасаев. Осетр болсо биз менен, например, Россияга быйыл болсо Россияга почти 40 тонна балык саттык. 40 тонна, 2 машина кетти. Вот. Біз в основном эмеде Кыргызстанда сатабыз, Өзбекстанга кетет и Казакстанга да сатып атабыз. Ошол башка ишим. Кыргызстан өзүнөн экен Да, эме сатылган Кыргызстандын буякта спрос бар, басы да жакшы, ошон үчүн Кыргызстандын ичинде сатып атабыз. А малекту чоң айткандан кийин болсо, малекту чоң айткандан Казакстан көп алат, Казакстанга жиберебиз. Анан тиги Өзбекстандан азыр заявка беришти. Күзүндө болсо тиги эме жакка, Өзбекстан жакка кетет. Дасаев быйылкы жаан чачундуу аба ырайы суунун киргил болушуна себеп болуп жатканын белгиледи. Анын үстүнө осетр багууда суунун тазалыгы анчейин маанилүү эмес дейт ал. Деги эле көлмөлөрдө балык өстүрүүдө сууну алмаштыруу балыктардын саламаттыгын, өсүүсүн камсыз кылууда абдан маанилүү. Таза жана сапаттуу суу балык чарбасынын туруктуулугун камсыздайт. Киргил суу вирустардын жана микробтордун көбөйүшүнө шаар түзүп, балыктарды оорутушу мүмкүн. Ал суудагы кычкылтекти азайтып, балыктын дем алуусун кыйындатат. Бул алардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Бизде болсо, бул жерде болсо, где-то бир 5 тоннагача балык бар. Бул жерде эле? Жок, бул жерде болсо, азыр болсо где-то, максимум где-то 1 тоннагача. Мына садоктордун ичинде да бүт бары бар. Анан тиги эмеде основной балыктар тиякта. Тиги ургачылар бүт бары тиякта жүрөт ал. Свободно жүрөт. А булар болсо салып коюнган, булар тигилеринен экран алгандан кийин буларын салабыз. Отдельно салып. Буларга отдельно жем бериш керек, жеми күчтүү болуш керек. Икра пайда болгонго ошону болсо, буларды болсо күчтүү жем менен эметиги өстүрүп атабыз. Чабак өстүрүү өтө майда жумуш. Талыкпаган эмгекти талап калат. Бул жерде азыр суунун температурасы 12 градус. Ошол 12 градус суда болсо, улар болсо 1 ай туруш керек. Ошо 1 ай тургандан кийин биз специальный уколдор жасап, эме кылып, уругун икрасын чыгарып, анан эметин эркектердин эмесинен сүтүн алып, оплодотворение дейт, ошону кылып малек чыгарабыз. Малек чыгарып, аны болсо биз буякта өстүрүп, эме кылып, ошол биз эметиги көлдөр бар, ошол көлдөргө салганга ошол жумуштарын болсо жасап атабыз.
Çabaklar, жаңы çıkan çabaklar bular. Bularga olsa 20 gün oldu bular. 20 günlüktür, olar çoğayıp kaldı. Oşol balıklardan algan, şimdi bu balıktan emes, alarda olsa algan balıklardan uzun emeğe çıkarıp verdik. Oşolların ikrasında o yerde olsa где-то 100.000 штук malok var. 100.000 штук. Spesialni jem kaldırgan da ikranın içinde. Olar olsa где-то bir 5-6 gün oşol jemli jeyt, özünün anası kaldı. Где-то 10 gün, 7 günden keyin olsa, уже biz olsa özümüz jem berip atабыз уже. Жем болса түрі болуш керек да, живой дейт анысы. Ошондо болса жемеген балыктар, кайсы жем алмаган балыктар, ошолор балык кырылат, кетип калат. Жейилген балыктар ошондо болса кандайдыр эмелер, препараттар салып, эме кылып, любой эме менен ошол балыкты жейдириш керек да, ошол жеген балык калат. Жебеген балык өлүп калат. Мына ошолор болса үстүнө сүз берген менен башы бар го, ичинде эчтеке жок. Булар бүт баары кырылат. Тигилери болса мына бүт баары Asta cüretini. Bunlar olsa 1 gramga çıkıyor bunlar da. 1 gramga az olsa где-то bir yarım gramga çık kaldı. Ta где-то 20 gün durat. Anam olsa üstke çıkarabız. Takta suyun temperaturasını götürüyoruz. Yakta olsa suyun temperatурасы где-то 15-16 gradus bolup atat da. Bularga уже kaçan çoğaygandan keyin 1 gramdan keyin уже temperatураны götürüş gerek где-то 20-25 gradusgacha. Oşonda уже tez öse başlaydı. Күзүндө олар уже где-то уже 100-150 gram bolup kalат. Mına ikranı salabız. İkranı salgandan keyin o жерде bir жарым kilogram ikra salabız. Анан keyin bir акта болса тиги эме жел бере турган эме аппарат бар. Ошо аппарат эмесине болсо мындан салып коебуз, эмелери бар специальный. Жел билен мындай айналып туруш керек да суу. И где-то bir 5 gün, 6 gün arasında ikra мындай инкубация өтүп, анан чыга баштайт. Чыга баштагандан keyin болсо буларды болсо чыгарып алып, эмелерге бассейндерге салабыз. Азыр салмай экенсиздер да? Endi күзүндө салабыз. Күзүндө вакыт болсо келсеңиз, күзүндө көрсөтүп беребиз андан. Аны болсо салган үчүн балыктар турат, 1 ай турат, анан 1 айдан кийин болсо күнүнө 1 градуска сууну көтөрө баштайбыз, где-то тазы 1 ай. И күзүндө болсо мен ойлоп атам, где-то ноябрдын башында болсо тагы эметиги алабыз. Эмне үчүн бизде болсо тесттен келет да жылуу суу. Кышында болсо суунун температурасы как раз ошо балык өстүргөнгө болсо как раз нормальный болуп атат. Дасаев балык чарбасынан өндүргөн кара икралар шыр эле сатылып кете бербейт. Ички рынокто болсо, азыр болсо талап эң көп болсо, где-то мен ойлоп атам, где-то 50 килограммгача сатса болот. Көп сата албайсың мүмкүн. Башка жайдан, Кытайдан алып келип келет. Кытайдын икрасы бар, алар арзаныраак. Алар Кытайдан алып келип сатат. Биздин икра эңде баштанып атат. Где-то биз канча болду? 2 жыл болду жасап атканыбызга. Буюрса болсо көбөйтөбүз го. Где-то 1-2 тоннагача көбөйтүп внутренний рынокто сатабыз, чет элге да сатабыз. Кымбатыраак да, кымбатыраак болуп атпайбы. Казактарга караганда биздин население немножко эметиги акчалары унча көп эмес. Но все равно уже потребление көтөрүлүп атат азыр. Адистер кара икрада түрдүү витаминдер жана пайдалуу минералдар көп экендигин белгилешет. Ал жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жана иммундук системасын жакшыртууга жардам берет деп айтышат. Ошондой эле нерв системасынын иштешин жакшыртат. Медицинада депрессия, аз кандуулук ооруларын айыктырууда кара икраны сунуштайт. Бирок ошол эле учурда кара икраны көп пайдалануу да зыян дейт Дасаев. Например, Россияда болсо икра кымбатыраак. Бизде болсо унча кымбат эмес. Биз сатсак где-то килограммын где-то 30-35 миң сомдон сатып атабыз. Тиякта болсо $1000 чыгып атат. Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда да ошондой баасы кетти. Чоңураак. Поэтому адамга, особенно ковид пайтында болсо, икра жеген адамдардын иммунитети көтөрүлгөн, алар болсо ковид ауырганы жок. Поэтому анын действительно эмеси адамга болсо пайдалуу да. Дасаев осетр балыгын өстүрүү Кыргызстанга кеңири жайылып, көп санда багылса деген дымагы бар. Тактоолуну болсо, тиги эме осетр өстүрө турган бир эме бассейн ошондо болсо эме кылмакчыдык. Ошондо болсо где-то 5000
5000 тоннагача осетр өстүрсө болот. Осетрду болсо моундай садокторго да өстүрсө болот. Анан эмеде өзүнүн көлмөнүн ичинде, көлдүн ичинде өзүнүн жемин жеп ошондо да өстүрсө болот. Вот, ну, биздин эме боюнча где-то 5000 тоннагача балыкты өстүрсө болот тиякта. Вот, осетрды. А 5000 тонна балык өстүрсө где-то 500 тоннагача эме кара икра алсак, анда болсо мына Кытай болсо канча өстүрүп атат? Кытай болсо где-то 400 тонна кара икра өстүрүп атат. Алар алып атат да, ушу. Аларды да осуп кетебиз. Алар дүйнөдө биринчи орунда. Bizde oyda var, o taktavulda östürüp emeğir 500 tozda olsa, biz olsa dünyada olsa birinci orunda alırız o. Досаевдин балык өстүрүүдө тажрыйбасы мол. Андан осетр өстүрүп жатканына 30 жылдай болуптур. Кыргызстанда балык өстүрүүгө ылайыктуу 3000ге жакын өсүм бар. Өлкө боюнча 300дөй балык чарбасы расмий иш алып барат. Анын көбү Чүй облусунда жайгашкан. Чарбалар өндүргөн балыктын көлөмү жылына 30 000 тоннадай болот. Анын 10%дан бир аз ашыгыраак гана экспортко кетет. Калганы ички рынокто сатылат. Кыргызстан балыкты негизинен 3 өлкөгө — Орусия, Литва жана Казакстанга жөнөтөт. Бул Токмок шаарынын чет жакасында жайгашкан балык чарбасы. Ачылганына 10 жылдай болгон бул чарбада негизинен форель балыгы өстүрүлөт. Бул бизде хлорированный раствор, чтоб бияк негизи стерильная зона. Бияка киргенде обязательно бутту бияк хлорированный растворго малып, андан кийин колду чайкап, ак халатты кийебиз. Келиңиздер. Эрежени сакташ керек экен да? Эреже обязательно сакташ керек. Бияк негизи чочунги адам кирбейт. Ошон үчүн ушундай санитарный эмелердин баарын сакташ керек да. Жүрүңүздөр жакайм. Биякта бизде малек граммовый американыкы. Абсолютно таптаза, бул сууну ичсек да болот. Артезиан таптаза эле. Жүрүңүздөр бияка. Ошентип чоңойгон сайын ушуларды бияка ар бир бассейнге бөлүп салабыз. Бияка бирдей болбойт да, примерно бирдей кылабыз. Анткени бияка келгенде бир партияда 800 миллион келет. Биякта азыр 3 партия отурат. Здесь примерно где-то 800-төн эсептегенде где-то 2,5 миллиондой малек бар да биякта. Бул жалаң американский стальноголовкалар. Анан чоңойгон сайын бияка батпай баштайт. Ошондон кичинеден суйултуп ар бир эмелерге союп, өзүнүн нумерациясы бар ар бир бассейндин. Бизде журнал учета бар, приход, навеска, учет кормления бар. Ушулар баарын ар бир эмеде фиксировать этебиз. Кайсы бассейн канчадан жейт, убакыты бар, кайсы убакыт менен жейт ушунун баарын. Чоңоюп калгандар барбы арасында? Чоңоюп калганда бир аз чоң бар. Бул грамм плюс. Булар граммдар, булар грамм плюс. Мынакей уже чоңураак. Бизде еще янтарный форель бар мынакей. Бул башка. Бул башка вид да. Янтарный форельдик бул саргыч келет. Балык өстүрүүдө суунун табы жана тазалыгы өзгөчө мааниге ээ. Балык стресске жана ооруларга чалдыгуусун алдын алуу үчүн жумушчулар күн-түн тебей көзүн албайт. Анткени суунун сапаты балыктын азыктануу, өсүү жана коргонуусуна түздөн-түз таасир этет. Мындан көбүрөөк жейт, сразу көп бербейбиз да, анткени түйүнө түшүп калбаш үчүн. Ошон үчүн кичинеден беребиз, муну 2 жолу өтөбүз да. Биринчисин кайра аягына жеткенче башы жеп коет, кайра баштан келебиз.
Жүрүңүздөр, эми бизде бияк жакта карантинный бассейн, именно бизде цехте малек чыккан, биздин бияка түшөт да, карантинный бассейнге. Бул жана 3 грамм болгондон кийин. 3 грамм болгондон кийин, бияктан уже 25 граммга жери бул биякта турат да, карантинный бассейнде. Биякта бул карантинный бассейндин маселеси негизги. Бул биякта адаптация болот. Речной суда бактериялар бар, өзүнүн микробтору бар. Тияк таптаза суу. Ошону биякка келгенде, биякта өзүнүн иммункасын көтөрүш керек. Ушуларга туруштук бериш керек да, ушул микробторго, суунун ичинде микроорганизмдерге туруштук бериш үчүн бияктан иммункасын көтөрөт. Ушактан жана көтөрө албай калгандар ооруйт. Ушактан адаптация деп коет да, ушул процессти, ушактан адаптация болуп, ушуга туруштук бергенден кийин, анан кийин уже чоңоюп, полноценно тамак жеп баштагандан кийин анан речкага түшөт да. Кандай оорулар? Оорулары негизи көп булардыкы. Жаберный фурункулез деген оорулары бар. Эми бизде ТТТ андай нерселер көп касаться кылган эмес да. Бизде только именно адаптационный эле оорулар да. Ошол иммункасын көтөрүш үчүн эле. Стресс болот обязательно во время морекил перекидка болгондо, пересадка болгондо, биякта пересчет болот обязательно. Ар бир карантинный бассейнге түшкөндө фиксироваться кылат граммаж, средний навескасын кылабыз, количествосы болот. Ошонун баарын бизде аппарат бар, атайын счетный аппарат. Ушу счетный аппараттан өтөт. Полный там погрешность на 10 тысяч один малек, да, погрешность. Ушундай точно санап берет. Форель өстүргөн мындай чарбалар чүйдүн жакка белинде ондоп саналат. Анткени өлкөнүн ушул аймагы балык өстүрүүгө ыңгайлуу саналат. Учурда балыктын азыгы сырттан ташылып турат. Өлкө ичинде өндүргөндөр бирин серин гана. Икрадан баштап Мына морекил 700 граммдык балыктар. Икрадан баштап морекиге жери 9 ай, 10 ай ошо размерге жери келет да. Бул балык 100% таптаза, табигый да. Өзүнүн орусча айтканда мына өзүнүн средасында чоңоет ушул балык. Чисто европейский корм менен икрадан баштап ушул балыкка жери ровно почти 9 ай, 10 ай болду ушул балыктарга. 700 граммга жетти. Сатка даяр болдук да. Сатыкка даяр боло элек. Бизге сатыкка даяр болуш үчүн грамм плюс, кило плюс керек да. 1 кило 200, 1 кило 300. Ошондон кийин бул уже экспортко Россияга кетет. Именно ошо Кыргызстандын форелин көбүнчө ушакта жакшы көрүшөт да Россияда. Анткени бизде жалаң мөңгүнүн суусу табигый таптаза суу да, ошон үчүн бизде балык таза болот. Жыты жок, эти кыпкызыл, эти нык болот да. Ана даамы да башкача, өзгөчө, башка, например, компаниялар көп да, Турцияда, Арменияда, бирок алар жок, именно ошо Кыргызстандын форелин жакшы көрүшөт да. Ошого жараша, ушу талапты алар өстүрүп коет, ушу талапка биз соответствовать кылып, ушунун баарын өндүрүштүрөбүз да. Ошентип Кыргызстанда балык өстүрүү маданияты акырындык менен калыптанып бараткан тармак катары саналууда. Мен анткени ушул чүй аймагында чоңоюп, бизде тегерек четтин баары эле сууда, көлдөр, дарыялар, ушу кичинекей кезибизден бери кайрмак менен удочка кармап жүрүп ушу балыкка аябай жакынбыз да. Ушу чоңойгондо жана айткандай ар бир киши өзүнүн кесибин табат дегенди, ушу балыкка жакын болуп, ошондой чарбага келгем да. Өзүмө жагат турган иште дайыма суунун жанында тегерек четтин баары эле балык, негизи ушуга аябай кызыгам. Жана мал кармаган кишилер малды карап эле билет го, биз да ушинтип уже балыкты эркек ургачысынан орубай уже карап туруп эле сыртынан билип коебуз да, эмне болгон балык, кандай балык. Уже көз датоо көнүп калган балыкты карап уже средний весин билип коебуз, примерный навескасын канча грамм экенин, кичинекейби, чоң балыкты. Адистер эрежеге ылайык бир киши жылына 10 килодой балык жеши керектигин белгилешет. Бул норма акырындык менен ишке ашып бараткандай. Башында жөн эле хобби болчу да. Кичине 2-3 миң балык алып кармаганбыз ошол. Анан көпөйүп
сбыт жок болчу. Башында проблемалар ошо сбыт болгон. Внутренний сбыт. Кыргызстанда биз балык жеп көнгөн эмеспиз. Эт жеп жүргөнбүз. Ошол убактан биз баарга үйрөтүп балык жегенге ошого келдик. Азыр Кыргызстан боюнча чоң эле объем балык сатылып атат, внутренний рынок. Азыр мисалы даже наемный группалар өсүп атат биздечи. Мисалы, если бизде постоянно нанимать кылсак сотрудник какой-то определенный жумушка, он 3 күн иштейт, 20 күн иштете албайсың, жок жумуш. Наемный группалар өсүп калган, келет, 1 күнгө керек болсо 1 күнгө 15 адам, 20 адам келип иштеп кетет да. Выловка, сортировка, андай жумуштар опытный адам керек. Ошого, когда коллективно иштесең, бар жерде иштесе, балдарга да жумуш бар, бизге да жеңил болот. В любом случае, биз кайкада экспорт кылбасак да, внутренний рынок болбосо, ал жумуш болбойт. В любой момент, любой нерсе чачылып кетет. Чарбаны баштоодо туура баштоо керек болот. Ошол эле ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген шарттарда чарбаны уюштуруу керек болот. Бул ошол башка чарбалардын ортосундагы баягы буфердик зона деп коебуз. Ошол буфердик зонадагы аралыкты сактоодон баштап, балыкты багуудан жана аны тамактануудагы жем тоюттардын сапатына чейин дыкаттык менен көзөмөлгө алыш керек жана андан ары алып барыш керек болот. Ошондой эле өндүрүлгөн балыктын сапаттары азыкты, балык жана балык продукцияларын кайра иштетүүдөн, аларды сактоодон, транспортировка, логистика сыяктуу көптөгөн бир себептерден улам ошол сапаты аныкталат да. Bir жылда болсо мировой эме боюнча, дүйнө боюнча эме 20 килограмм балык жеш керек. 20 килограмм. Но мындай мемлекеттер бар, мына Япония, например, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, мына алар болсо где-то 90-дан ашык жеп атат. Ошонун үчүн болсо мен айтып атам, алардын болсо эмеде күчтүү да, адамдары да күчтүү, и экономикасы күчтүү. Алар болсо көп жыл жашайт. Например, Японияда средний возраст эмеси болсо 87 жаш. Биздики 87-ге жеткен жок, ошо пока где-то, наверное, мен ойлоп атам, где-то 67, где-то 68 жаш болсо керек. Эт билен да балыктын айырмасында мына этте болсо холестерин аябай көп болуп атат да, холестерин деген мына кандын дамырларын качан тосуп коет, кан өтпөй калат. Ошондо болсо бизде болсо инфаркт, инсульт деген оорулар көп да. Адистер кыргызстандыктарга мал эти менен бирге эле балыктын этин да колдонууну сунуштап келишет. Алар соңку жылдардагы мал туягынын көбөйүшүнөн улам жайыттарга күч келип, такырайып баратканы менен байланыштырат. Мерлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык. Азаттыктын данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз.